Assalamu alaikum, урматтуу Тез Кабар каналынын көрүүчүлөрү, сак саламат жүрөсүздөрбү барыңыздар? Урматтуу мекендештер, биз бүгүн сиздерге Оштогу Ак Тилек кичи районундагы 40 гектар конушунун 7-көчөсүндөгү дал ушул 11-чи үйдү тартып көрсөтөбүз. Бул үй шашылыш түрдө сатууга коюлуп жатат туугандар. Аябай сонун, пай-пай үйлөрдүн бири. Азыр ушул үйдү обзор кылып беребиз. Сиздер бул чыгарылышты аягына чейин көрүп туруңуздар. 7-көчөнүн ортосунда жайгашкан, номери 11. Бул конушка, бул көчөгө сиздер Ак Тилек айлампасынан жапалак тарапка жүрүп, Кайырма каналынан өтүп эле 40 гектарга киресиздер. 40 гектардын көчөлөрүн каналды бойлой эсептеп келесиздер. Мечитке келгенде эле мечиттин көчөсү 7-көчөгө кирип буруласыздар дагы. Бир 250, көп болсо 300 метрдей чыгып келесиздер. Мына сатыла турган үй. Жалпы 4 сотук жер аянтында жайгашкан, айланасы бүт тосулган, үйдүн сырткы фасады, айланасын тоскон дуалдын ички сырткы фасадтары бүт жидкий травертин менен кооздолуп жасалган. Чегаралары белгилүү эле, ушул жерден башталат, дуалдын арткы кырына чейин барып такалат. Бул жерде мына үйдүн алдына навес жасалган, поликарбонат менен жасалган туугандар, арка болгон. Дарбазасы коюлган, жанында калиткасы бар. Артында дагы чакан калиткасы бар. Үйдүн артында отункана, көмүрканасы бар. Көмүр отунду ошол эшик аркылуу эле алып кирип жыя берсе боло берет. Бул көчөдө мына электр жарыгы, электр линиясы, интернет линиялары, таза суу бүт баары тартылган. Локация аябай жакшы жерде. Ак Тилектеги айлампага, Ак Тилектеги больница, мектеп, бала бакча, мечит бүт баарына жакын. Түз өтүп эле ылдыйгы чоң трассага чыгып, маршруттук каттамдары менен нары бери каттай берсе боло берет. Көчөнүн ортосу болуп калат, дагы бир 200 метр, 250 метрде көчө токтойт. Бул 7-көчө. Үйдүн узун туурасы 9-11, 2 кабаттуу курулган. Үйдө отопление бар, теплый полдор бар, аябай сонун курган. Мына көчө жагына дагы арыктан суу өткөндүктөн атайын лотокчо кылып куйган. Көчө жагына дагы декоративный арча дарактарын отургузган. Бул жагы да ушу арыктан жогорудан суу агып келе берет. Үйдүн алдына бүт теп-тегиз кылып сары таш басып чыккан. Машаллах. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Мына биз үйдүн алдына кирип келдик. Үйдүн короосуна кирип келдик туугандар. Жалпы 4 сотук жер аянтында жайгашкан. Үйдүн алды бүт сары таш менен жасалган, көрдүңүздөрбү? Сырттан киргенде сол жакта 2 метр аралык бар. Түз барып эле оңго бурулуп, көмүркана, отунканага өтүп кетсе болот. Бул жерден дагы кранттан суу чыгарылган, анчамча үйдүн алдына суу чачканга, же болбосо унаа жууганга, же болбосо килем жууганга ушундай бир шарт мүмкүнчүлүк. Айланасын тоскон дуалдын дагы үйдүн фундаментинин сыртындагы, дуалдын фундаментинин сыртындагы, мына ал жактагы очоккананын сыртындагы бүт баарын кирпич имитациясындагы кафел менен кооздоп жасаган. Мынаке, үйдүн алдындагы очоккананы караңыздар, машаллах, сонун экен да. Очоккана мына бул чекеден тапчанга чейин барып такалат. Бул жерде 3 очок, казандар коюлган, тапчан коюлган, астында 5,5 тонналык суу кампасы бар. Азыр үйдү кирип көрсөтөбүз. Ага чейин мына үйдүн документин көрсөтүп коеюн. Бүт кызыл китеби, жердин кызыл китеби, анан техпаспорттору дагы бүт баары бар экен. Водтон өткөрүп коюптур, вод эксплуатациядан. Бүт баары законный так экен. Эч кандай арест-паресте жок. Андыктан жаккан болсо сразу сүйлөшө бересиздер. Узун туурасы 9-11. Экинчи кабатында балкону дагы бар. Бул жакта дагы кошумча времянкасы курулган. Сыртынан дагы, ичинен дагы кире берсе боло берет. Жидкий травертин менен кооздолуп жасалган. Үйдүн баасы $185,000 кеми бар. Эгер Ош шаарынан бош жер тилкелери болсо, варианттар бар. Үстүнө акча кошуп берүү жолу менен. Ушул варианттар эгер сиздерге туура келсе, сүйлөшүп көрсөңүздөр болот. Мына үй кожойкеси аябай гүлгө жакын экен, гүлдөрдү аябай сонун кылып өстүрүптүр. Биз азыр үйгө кирели дагы үйдүн бөлмөлөрүн көрсөтүп чыгалы. Бул жер мына тепкич, кафелденген. Бул жерде болсо көрүп турасыздар. Перилалары жасалган. Бурон эшиги коюлган. Ачып эле биринчи бөлмө бул прихожка.
Прихожкага киргенде бул жагында мына эркер болуп чыгарылган дуалуу обой, полу кафель, патология жасалып люстрасы илинген. Түз барып эле төрдөгү эшикти ачып ичкери кире турган болсок, бул жагы мына санузели. Полу дуалы бүт кафель болгон. Көрдүңүздөрбү? Теплый пол дагы бар. Отопленияга туташтырылган теплый пол. Радиатору дагы коюлган. Аристон, форточка, кир жуучу машина бүт баары коюлган. А сол тарапта раковина, күзгү текчелери менен, унитазы менен бардыгы коюлуп, төрдө вытяжкасы дагы бар. Бул жакта жуунуучу жайы дагы пардасы илинип, бордюру жасалып, төрдө жасалган. Бул жагы мына санузел болду. Бул экинчи чоң эшикти ачып ичкери кире турган болсок, мында болсо көрүп турасыздар, үйдүн холу. Кире бериш ортодогу чоң бөлмөсү. Төргө болсо атайын фото бой кылган экен. Бул жакта болсо экинчи кабатка чыга турган тепкич жасалган. Патология натяжной гипсокартон. Каабанын сүрөтү илинген. Отопление киргизилген. Полуламинант килемдер бардыгы салынган. Эшиктер бардыгы ак түстөгү гүлдүү эшиктер. Түз кире турган болсок, мында зал. Узун туурасы 5.30-4. Гүлдүү обойлор менен жасалып, пардасы илинген, терезеси көчө жакта турат, отоплениясы бар. Полуна болсо ламинант басылган, килем салынган. Потолок мына гипсокартон менен жасалган, ортосу натяжной. Ана мына чекелерини көрүп турасыздар, атайын гүлдөрдү, оймолорду түшүрүп, ушундай бир сонун кооздоп жасаган. Люстра чоң люстрадан илинген. Бул зал, конок бөлмөсү болду. Эми кийинки бөлмөгө башпагабыз. Бияктан келгенде, мына бул бөлмөгө кире турган болсок, бул жакта ашканасы бар. Ашкана аябай кенен. Киргенде эле мына оң жагында төрдө көрүп турасыздар, бүт эмерек коюлган. Молочный цветтеги акрил эмеректер, үстү асты өз-өзүнчө столешницасы менен кошулуп жасалган, фартугу кафелденип, электроточкалары жасалып тургандар. Мында болсо газ электропечкасы коюлган, газ печкасы коюлган, анан газ дагы бар экен. Сыртта мына жерде астында газ баллон коюп коюптур. Ал бул жака тартып келип, ушул жерге газ печкасына туташтырып койгон, үстүндө вытяжкасы дагы бар. Суусу киргизилген, таза суу. Бул жакта болсо көрүп турасыздар, духовка, микроволновка бүт баары мебелге стройный коюлган. Бул жерде мына аркадан нары өтө турган болсок, тамактануучу жайы. Аябай сонун жасалган. Көрдүңүздөрбү бул жерде? Төрдө болсо тем эле кооз жердин сүрөтү түшүрүлүптүр. Патологияда гипсокартон менен жасалып, люстра, кичи лампалары бардыгы коюлган. Бул жактын полу ламинант килемдери салынган. Ал эми төрдө бир эшиги бар. Бул эшикти ачып, кайра эле бул жагы времянкага өтүп кетсе болот. Времянкадагы аябай кенен. Муну зал катары иштетсеңиздер да болот. Аябай кенен бөлмө. Бүт төшөктөрдү ушул жакка жийиптир. Дуал обой, полу ламинант, терезелери бүт көрүп турасыздар, алюмин профили. Ак түстө жасалган, бүт жарык ушул жактан кирип турат. Сырттан дагы ортодогу эшик аркылуу кирип чыга берсе боло берет. Туурасы бир 4,5 метрдин тегерегинде, узундугу бир 5,5 метрдин тегерегинде. Чоң люстра илинген. Мында болсо тургандар, артына тагыраагы отопление печкасы ушул жака коюлуптур. Болгондо да мына дракон печка коюлуптур. Чоң печка 500 квадраттык печка койгонбуз дейт. Аябай сонун иштейт экен. Бул жака да 1 тонна көмүр батат экен. Тетиги эшиктин нар жагында көмүркана, отункана бар дейт. Ал жака дагы бир 3-4 тонна көмүр батат экен. Кыскасы үйдүн артына бир 5 тонна көмүр батат экен. Кышында ушул печка менен эле үйдү жылытып, ысытып, кызытып чыгарат экен туугандар. Эми жүрүңүздөр, экинчи кабатка чыгабыз азыр. Бул жерде мына чай иче турган орундук, телевизорду атайын ушул жерге жакшынакай кылып орнотуп койгон. Жүрүңүздөр, эми экинчи кабатка чыгалы. Экинчи кабатка чыгып бара жатканда бул жакта мына тепкич, тепкичтин асты чакан кладовка. Мына жактарга дагы диван, кресло коюп койсо, холл аябай жакшы болот. Тепкич дагы бүт көрүп турасыздар, жыгач каражаттарынан жасалган, жыгач өң, анан ак түс. Экөө комбинация болуп, сонун болуп жасалган. Экинчи кабатка чыкканда эле бул жерде дуалда атайын гүл сүрөтү түшүрүлгөн. Экинчи кабаттын коридору. Чыгып келе жатканда тепкичтин үстүндө 2 терезеси бар, жалюзиси тартылган. Экинчи кабаттын полу бүт ламинант. Эшиктер биринчи кабаттагыдай эле.
Biz birinci kavatqa sırttan girgende prikhoshka бар эле. Ошол prikhoshkanын üstü mına balkonчо. Бул жер өзүнчө эле бир намазхана экен, сонун экен туугандар. Көрдүңүздөр, 3 терезе коюлган. Дубал обой, потологу гипсокартон, натяжной, формаланган, тоголоктолгон, анан ушундай бир чоң люстра илинген. Экинчи кабаттагы 3 спальныйды тааныштыралы. 3 спальныйдын биринчиси мына бул бөлмө. Караңыздар туугандар. Бул дагы чакан бөлмө. Узун туурасы 3,5 га 3,5 экен. Спальный эмерек коюлган. Диван көрүп турасыздар, 2 тумбучкасы менен пардалары бүт баары тартылган. Мында болсо эшиктен киргенде эле ушул жерде өлчөп ченеп, атайын шкаф, купе күзгүлөрү менен жасаган экен. Кийим кеченин баары ушул жерде. А бул жакта болсо мына көрүп турасыздар, комод күзгүсү менен жеңемдин боёно турган жайы. Ал эми мында болсо бир эшик, бир терезеси бар. Үйдүн экинчи кабатындагы балконго чыкса болот. Балконго чыкса үйдүн алды, кошуналар тарап бүт баары жакшынакай көрүнөт экен. Полун болсо кафелдеп коюптур. Көрдүңүздөр, Мына биз азыр баарын көрсөтүп чыгабыз. Эми кийинки бөлмөлөргө кирели. Мына бул жерге келгенде коридордун төрүндө атайын шкаф, купе койгон. Бүт кийим кече ушунун ичинде турат туугандар. Оң жакта дагы бир спальня бар. Мынакей бул дагы детский. Же болбосо бала менен келинге узун туурасы 3,5 га 3,5 бул дагы. Буга дагы киргенде эле сол жакта атайын шкаф, купе койгон. Кийим кече бар ушунун ичинде, күзгүлүү, спальный диван. Мында болсо күзгү комоду менен терезеси күн чыгыш тарабында турат. Люстра, кичи лампалар илинген, дубалы обой, полу болсо ламинат. Килемдер бүт баары салынган, көрдүңүздөр. Бул жакта болсо дагы бир бөлмөсү бар. Бул детский. Бул чакан бөлмө туугандар. Узун туурасы мунуку дагы ушу 3,5 га 3,5 болуп калат. Көрдүңүздөр? Төрүнө 2 кабаттуу керебети коюлган. Бул жагы төргө чейин барып такалат. Көрдүңүздөрбү? Бул Г-образный бөлмө болуп калат, Дубалы обой бунун дагы. Полу ламинат. Балдардын эмереги 4 балага коюлган. Көрдүңүздөрбү? Потологу балдар стилинде. Мунун терезеси күн батыш тарабында турат. Бүт баарын көрүп чыктык туугандар, көрдүңүздөр, Азыр эми сыртка чыгалы дагы калган кутканын көрсөтүп, анан жыйынтыктайлы. Үйдүн баасы $185,000 кеми бар. Негизи үй жакшы үй экен. Аябай пландуу салынган экен. Анан ремонтун дагы жакшы кылган экен. Үйдүн ээси дагы аябай мындай чарбага, тазалыкка жакын кишилер экен. Машаллах, көз тийбесин. Аябай сонун кылып бүтүрүп, сонун кылып жашап атыптыр. Муну эми шашылыш, акча каражаты керек окшойт. Бир бизнестерди баштап атабыз, ошон үчүн эми үйдү сатышка туура келип атат деди. Андыктан жаккан болсо эртерээк алып койсоңуздар, бул жер мына сонун болот. Үй дагы сонун болот. Навес болгон. Эми мен бул жакта көмүрканасын көрсөтүп коеюн. Көмүрканага 5 тонна көмүр батат дейт туугандар. Көмүр печканын алдына 1 тонна, ал эми үйдүн артына болсо бул жерге жийип койсо бир 3-4 тонна батат экен. Көмүр отунду мына бул калитка аркылуу эле ачып, ушул жактан киргизип жыя берсе болот. Мына бул жактан ташыштын кажети жок. Келиңиздер эми. Тиги очок каналарын калгандарын дагы көрсөтүп бере берели. Мына жактарга чейин бүт гүлдөрдү тизиптир. Тапчан дагы чоң тапчан, узун туурасы бир 3/4, 12 чарчы метрдин тегерегинде чыгып калат. Аябай кооз тапчан. Көрүп турасыздар, ушул жерде турат дайым. Нарагыраакка, берагыраакка жылдырып койсо да болот, кааласаңыздар, Бул жерде мына көрүп турасыздар, полу да кафел болгон, дубалдары да бүт кафел болуп, үстү жактары жидкий травертин, патологу жанагы тыныке фон менен жасалган. Астына отун жийиптир, очок гана бүт кафелденген. Самовар флягадан жасалган. Анан орто казан, кичи казан, чоң казан бүт баарын койгон. Барбекюсу шишкебек пиширганга, Бул жакта болсо мына рабочий зонасы, идиш жуучу жайы менен бүт баары сонун жасалган. Астында болсо 5,5 тонналык суу кампасы бар. Бул жактагы мына кенен площадка, балдар аябай сонун ойнойт. Үйдүн алдына 6 унааны кенен батырса болот экен да. Көрдүңүздөр, мына бул времянканы дагы аябай пландуу, сонун кылып куруптур. Бул жакта болсо гүл зонасы бар экен, жашыл зона. Гүлдүн түрлөрүн өстүрүп коюптур, сууну чачып, сонун кылып өстүрүп коюптур. Машаллах. Эми
Бул жака келиңиздер, мына төрдө болсо времянкага улай ажатканасы бар экен, мына сол тарабында. Андан кийин бул жакта кладовкасы бар экен, мына. Бүт бардыгын инструмент майда чүйданы ушул жака жыйып коет экен. А бул жактан чердакка чыгат экен. Сонун көрдүңүздөр. Тыккан. Аябай тыккан кишилер экен, машалла. Көз тийбесин. Ушундай адамдардын колунан үй алсаңыз, сиз дагы ошентип жашасаңыз, башкаларга сиз дагы үлгү болосуз иншаллах. Документтердин бардыгын көрдүңүздөр. Локация жайгашкан жери өтө мыкты жерде. Үйдүн баасы $185,000 кеми бар. Вариант эме жер, бош жер тилкелери болсо, мындай үстүнө акча кошуп берүү жолу менен сүйлөшсө болот да. Анда жыйынтыктайлы таза суу бар, отопление бар, душта теплый полу да бар керек болсо, телевизор бар, бүт үйдө эмерек, килем, палас, техника бардыгын көрдүңүздөр эми. Кайсынысы кетет, кайсынысы калат. Аларды ушу үй ээси менен жакшылап сүйлөшүп келишип аласыздар иншаллах. Менимче бир көпчүлүгүн калат, өздөрүнө тиешелүү буюм тайымдарды кийимгече казан аякты алып чыгып кетсе, идиш аяктарды дегеним. Калган эми калат. Стройный жасалгандардын, өлчөнүп, ченелип жасалып коюлгандардын бардыгы эле менимче калат иншаллах. Анда жыйынтыктайбыз, биз сыртка чыктык. Бул Оштогу Актилек кичи району 40 гектар конушу, 7-көчө, көчөнүн ортосу. Актилек эң престижный район билесиздер. Маршрут таксиге негизи жакын. Актилектеги айлампа, маркет, унаа оңдоочу жайлар, башка дүкөндөр, мечит, бала бакча, мектеп, оорукана ушуларга жакын. Унаа менен кайырма аркылуу каттасаңыздар болот. 11-үй болгондо дагы пай-пай үй сатылат. Жакса эртерээк сүйлөшүңүздөр, келишиңиздер. Биз өз милдетибизди аткардык, баарын көрсөтүп бердик, баяндап бердик. Бизден ыраазы болуңуздар, туугандар. Аманчылыкта көрүшөлү. Ушундай үйлөрдө жашап, тойлорду өткөрүңүздөр. Аллах таалам баарыңыздардын өмүрүңүздөргө, ишиңиздерге, убактыңыздарга береке берсин. Амин. Көрүшкөнчө.